Саламатсыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү айта турган сөзүм бул Ли Куан Ю жөнүндө бир нече жолу мурун кээ ошо мен көрүүчүлөрүм суранды эле да, айтып бергилечи. Ли Куан Ю Сингапур кантип өнүккөн, кантип өскөн, кантип ийгиликтерге жетишкен, кандай кадамдарга барган деп. Анан ушуну кыска бир аябай убакытка балтырганга аракет кылайын. Анткени убакыттан кымбат нерсе жок. Ошон үчүн негизи ушу YouTube каналымды мен башка жумуштар менен алек болуп кошо жасап атам. Ошон үчүн эме силердин да убактыңарды аябай баалайм. Ошон үчүн кыска, аябай мындай жалпак тил менен кысып айтып бергенге аракет кылам да. Эң негизгиси Ли Куан Ю бул деген Сингапур өлкөсүнүн аябай таланттуу, аябай мындай кандайдыр бир жыйынтыктуу, ийгиликтүү башчысы болгон да. Аны диктатор деп эсептесе болот. Дүйнө жүзүндө либералдык диктаторлор же болбосо акылдуу диктаторлор саналуу да. Көбүнчө диктаторлор экономиканы уратышат дагы, согушка алып барышат, аябай начар иштер жасашат да, баягы согушат бирөө менен, бир жерден элди кыйнашат да, өлтүрүшөт, мындай себепсиз. Ошондой диктаторлор дүйнө жүзүндө көп. Ал диктаторлордун колунда толтура кан төгүлгөн, бирок Ли Куан Ю андай болгон эмес. Ли Куан Ю Пиночеттегидей эле ошо либертариандык диктаторлорго мындай алып барса болот аны, бирок албетте бир четинен ошо канга колун малбаса дагы бир канча кишини баары бир абакка отургузган дагы, эч кандай кээ бир иш аракеттерди кылган да, мындай элге жакпас. Эң негизгиси Ли Куан Ю бул деген Сингапур мурун ошо Британиянын колониясы болгон. Ошол Британиянын колониясында атайын колониалдык түз эмистерди окутуу мектеби болгон. Британдык окутуу системасы дүйнө жүзү боюнча Британияга кулдарды даярдаганга багышталган болчу, бирок ошону менен бирге дүйнөлүк тарыхты окутчу, дүйнөлүк саясатты окутчу, аябай жакшы билим берчи, англис тилди окутчу, аны менен кошо ушул негизи жергиликтүү администрацияны даярдагандыктан жергиликтүү башкаруучуларды окутчу да. Ошондуктан британиялык колониядагы билим алгандар аябай сонун кишилер болуп чыкты кийин. Анткени алар элди, жерди башкарганы билген, акча санаганы билген жана экономиканы түшүнгөн, жана кошумчадагы британиялык ошо юриспруденциядагы укук жана мыйзам жазуу, мыйзам түзүү, мыйзамды аткаруу билимдери да берилчү. Ли Куан Ю так ошондой колониалдык мектепте окуп калды дагы, ушул билимдерди алып аябай өзүн өөрчүттү да. Билимин өөрчүткөндөн кийин Ли Куан Ю албетте ал жер ошо 50-жылдары Британиянын бийлигинен чыгып кетет Сингапур. Малайзиянын да карамагына өтүп кетет. Малайзиянын карамагына өтүп кетип, бир кездерде малайзияларга суу бербей Сингапурга кууратып, ушинтип кандайдыр бир иш аракеттер жасап, акырында Сингапур эч кимге кызык эмес, мындай жөнөкөй эле аябай кедей, мындай ыплас кир суунун ичинде жайгашкан мындай балык улоочу, балыкчылардын ушундай айылы. Малайзияга да кызык туудурбай, ичинде да ресурстар жок, эчтеке да жок, жалаң саз да, саз, аяктан эчтеке сала албайсың. Малайзиялыктар катуу карманган эмес ал жерде. Анын акырында Ли Куан Ю ошол жерди көз карандысыздыкты уюштуруп бөлүп алган малайзиялыктардан. Негизи Кытайдан коркуп, аябай Кытай ушул жерге кызыгып, ошо көп учурунда көп батыш саясатчылар менен айласы келгенинен иштешип, өзүнүн коопсуздугун ошо орнотконго чоң аракеттерди салган да. Ли Куан Ю албетте ушул аракеттердин ичинен акырындап өз партиясын өөрчүтүп, көз карандысыздыкка жетип ушул аралдын, анан аны тез көтөргөнгө аракет кылган. Булар деген суу Малайзиядан бөтөлкө менен ташып келчү да, баягы ар кандай идиш аяк менен. Анткени өзүндө мындай ичкенге суу жок болчу.
булар деген тегерегинен баарына көз каранды болчу. Бир да товар, бир да сырье Сингапурдан чыкпайт болчу. Бирок Сингапурдун эки аябай стратегиялык мааниси бар эле. Бул деген бүт баягы соода жолдорунда турган арал болчу. Ошондуктан бул жерге баары бир чет элдик кемелер келип, мындай кандайдыр бир эс алганга же кандай тамак аш алганга, кандайдыр бир ушундай тейлөөлөрдү алганда, мисалы үчүн кемени ремонттогонго туруп калчу да. Ошону түшүнүп, портторду куруп, портторду өрчүтүп, инвестиция тартып, силер деген Сингапурга келсеңер, биз деген бир да салык албайбыз, эчтеке албайбыз. Бир гана жергиликтүү элди баккыла, баягы иштеткиле биздөлөрчө. Салык төлөбөйсүңөр, жерди бекер беребиз, коммуникацияны бекер куруп беребиз деп инвесторлорго баарына айта баштады. Эч ким кызыкмак эмес ушул аралга, бирок көп стратегиялык жолдордун үстүндө тургандыктан бул аралга акырындап кээ бир инвесторлор кызыга баштады, портторду жакшыртканга акча ыргыта баштады. Ушул кезде Сингапурда Кытай коммунисттери негизи түшүнүш керек, Сингапурдун эли бул малайцтерден турат. Малайзия мусулман өлкө. Арасында кытайлар жүрөт. Кытайлар 40% түзүп, бир кездерде 70%га чейин жетип калган болчу. Кытайлар болсо бул коммунисттер. Ошол кездеги Мао жеңип коммунизмди орнотуп жаткан кез. Ошо арасында дагы башка улуттагы элдер бар болчу. Ошол мисалы үчүн өзү Ли Куан Ю Кытай деп эсептелинет да. Аны ошо булар коммунизмге өтө катуу күрөшүштү да. Ли Куан Ю түшүндү, азыр коммунисттер ошо ачкачылык уюштурду Кытайда. Эгерде бизде ошол коммунисттер жеңсе, бизде да ошондой ачкачылык болот, бизде да ошондой маселе болот. Ошон үчүн коммунисттик бүт кыймылдардын баарын кыйратыш керек деп, канча коммунисттик кыймылдар аракет кылбаса түзүлгөнү, ошонун баарын аябастан түрмөгө отургузуп атты. Демонстрацияга чыгып атышты кытайлар. Кытайлардын саны көп болот. Демонстрацияны сабап салып атышты. Муну чет элдик гезиттер көрүп алып, 70-жылдары, бул жерде диктатура экен, бул жерде айван экен, баягы байкуш коммунисттерди сабап атат Ли Куан Ю деп чыгышкан болчу. Ошондо Ли Куан Ю бул деген ички ишибиз, бул жерден өзүбүздүн баягы стратегиялык кызыкчылык, улуттук кызыкчылык, өлкөнүн, шаардын кызыкчылыгын карашыбыз керек деп, ошол Сингапурга атайын иш-чараларды көрүш үчүн, мисалы үчүн, ошол кезде Ли Куан Ю акырындап баягы эл аралык Непалдан эң күчтүү деп эсептелинген, эң тайманбас жана аябай мындай легендаларга, уламыштарга уланган бир ушундай кишилерди жалдап баштаган. Ал деген Непалдагы гуркхалар. Британия империясында гуркхалар тарыхы кызыктай да. Мисалы үчүн, Британия империясы Непалга кол салганда аябай катуу жапа чеккен. Аяктагы жергиликтүү гуркха деген эл ошо бүт кукрилер менен, кыйшык мындай бычактар менен Британиянын чоң отряддарын союп салган да. Ошол жерден анан ушундай тайманбас күчтүү желдеттериңер бар экен деп Британия ошо Непал менен контракт түзгөн. Эң кичекти Британиянын армиясында, мисалы үчүн, бириккен кагандыктын армиясында эң кичекти гуркхалар 300-400гө чейин ушундай кызмат өтөшөт да. Алар автоматтык түрдө Непалдын да, Британиянын да ошо жарандыгын алышат, жана пенсиясын алышат да карыганда. Ошо гуркалар аябай мындай, мисалы үчүн, Афганистанда 2 гурка 30 талип токтоткон бир кездер, жакынкы уламыштарды алсак. Ошо Америка Штаттарынан спецназ келип гуркалар менен тренировка алганда, ошо чынында мыкты желдеттер экенин түшүнүшкөн да. Мисалы 90-жылдары гуркалар кээ америкалык спецназдарды ошондой майып кылып салган да. Ошол эсебинен ушундай гуркаларды баягы Британия армиясында мындай бир аз улгайып калган, кандайдыр бир мөөнөттөн өткөн, кайдар увольненияга мындай жакындап калган жумуштан кечки, ошондой гуркаларды чакыра баштады Сингапурга. Ли Куан Ю ошол гуркалар коопсуздукту, шаардын Сингапур бул шаар мамлекет да. Шаардын коопсуздугун камсыздай алышты да. Гуркаларды көргөн, мисалы үчүн, тартип бузган же саясий демонстрацияларды кылган ошол эле, мисалы үчүн, коммунисттер, Кытай коммунисттер ошо гуркадан коркчу да, чын эле. Анткени уламыштын артынан да кандайдыр бир, азыркы гуркаларды билбейм кандай, бирок ошол кездеги гуркалар чын эле аябай мындай сүр көрсөтүп койгон да. Ошол сүрдөн коркуп
коркуп кичине тынчтык орной баштаган. Ошондо баягы экинчи дүйнөлүк согуш негизи бүткөндөн кийин ошо Жапонияга коркуп сингапурлуктар, Ли Куан Ю кезинде ушу Кытайдан коркуп, бул деген баягы эл аралык инвесторлордун эң мындай кызууларын тартканга аракет кылган. Айтканда кандай кызмат десеңер ошонун баарын кылабыз деп. Бирок көп чоң инвесторлор Сингапурга кызыккан эмес да. Эмне кылсак деп биринчи ирет ошо Ли Куан Ю Сингапурда британиялык укукту калтырды да. Ошо колония болгон мурун болсо, ошо кандай укук орносо, ошол укукту, өзгөчө коммерциялык укукту Сингапурда калтырды дагы ушун бүт дүйнөгө жарыялады. Экинчи ирет британиялык укук болсо, дүйнө жүзүндө бүт инвесторлор, бай адамдар, акчасы ашып ташкандар британиялык укукту сүйүшөт да. Анткени британиялык укук ушул инвесторлорго аябай чоң артыкчылык ушундай берет, алардын кызыкчылыктарын коргойт жана британиялык укук негизи ушу бизнеске өзгөчө жасалган да. Ошон үчүн коммерциялык британиялык укугун Ли Куан Ю калтыртып дүйнөгө жарыялап, ушул аралда британиялык укук иштейт деп жарыялап туруп, анан баары бир караса тигүүчү станокторду алып келип иштетип, тигүүчү станокторго баягы кыз келиндерди караса, баары бир мындай экономика өнүкпөй атат да, эмне кылсам экен деп, анан дүйнө жүзү боюнча жарыялайт да, карайт да, байкаса дүйнө жүзү боюнча негизи финансылык борборлор ушу Британиядагы, Америка Штаттарындагы, Токиодагы иштеген маалы көбүнчө учурунда баягы жарым күн эле камтыйт экен, экинчи жарым күндө эчтеке иштебейт экен. Анан Сингапурдун сааты так ошол камтылбаган жарым күнгө такалат экен деп туруп, Ли Куан Ю ушул убакта биз банктык коммуникацияларды колдой алабыз, биздин клерктер банктык системаларды тейлей алат деп чечим кылды дагы. Ошо реклама кылып, мамлекеттик деңгээлде реклама тартып, чоң-чоң банктарга, биржаларга барып айтты да, бизге коммуникациялык, ошо кезде баса 70-80 жылдар коммуникациялык ошо жабдыктар аябай өнүгүп кеткен. Ошол коммуникациялык жабдыктарды бизге орноткула, биз өзүңөрдүн филиалдарыңарды орноткула, акысыз, биз деген керек болсо акысыз деле иштеп беребиз. Ошол коммуникациялар ошол аралда иштесин. Биз болсо негизи ошо кандай гана тейлөө сурабасаңар, банк финансылык жактан биз деген иштеп беребиз деди да. Ошо кээ бир чоң биржаларга жана банктарга кызыктуу болду. Анткени чын эле күнү түнү соода жүрүш керек, бирок жер жүзү боюнча түнү соода жүрбөй калып атты. Баягы саат суткада 24 саат баргына ылайык. Анан ошон жакшы сунуш деп туруп, ушул чоң банктар, биржалар Ли Куан Ю менен иштей башташты. Ли Куан Ю менен иштеп башташканда, алар деген ошо акча суудаяга баштады да, электрондук түрдө филиалдар ачыла баштады. Ошо негизи ликвиддик акчалай көлөмдөр топтола баштады, инвесторлор кызыга баштады. Бул жерден эгерде акчалар ушул аркылуу, транзакция аркылуу өтсө, бул жерден негизги финансылык тейлөө болсо, буга дагы филиалдарды кошпойлубу, башка тейлөө максаттарында башка филиалдарды кошо бербейлиби деген ойлор пайда болду. Башка ошол чоң инвесторлордо, банктарда. Анан жок, бул арал эч качан өнүкпөйт эгерде буларга коммуникация түзүп бербесе деп, Сингапурдагы Ли Куан Ю аэропортту кура баштады. Аэропортту куруп, Сингапур авиа каттоо деген компанияны да түздү дагы. Эң биринчи ошол баягы ар кайсы инвесторлордун учууларын камсыздоо үчүн ошо Сингапурдук баягы самолетторду атайын үйрөтүлгөн негизи ошо стюардессаларын, пилотторду даярдай баштады. Акырындап казынага акча түшө баштады ошол маалда. Порттордон түшкөн акча, салыктардан түшкөн акча акырындап казынаны толтура баштаганда, финансылык баягы тейлөөлөр мамлекеттик деңгээлде аяктан түшкөн комиссия дагы Сингапурдун капчыгын калың кыла баштаганда, эң биринчи ирет бул эмне кылды да, негизи Ли Куан Ю коррупцияны байкады да, коррупция аябай тез өсүп атканын байкап, өтө капаланды. Кандай гана аракет кылбасын, коррупция Сингапурду күчөп атты. Бул нерсе ага
өтө жаккан жок. Анан эмне кылсак экен деп ойлонуп ушул Ли Куан Ю акырында бир гана чечимге келди. Мамлекеттик кызматкердин маянасы аябай жогору болуш керек деген чечимге келди. Ал деген мамлекеттик мисалы үчүн ошол кездерде акыркы жылдары мисалы үчүн Ли Куан Ю башкарып атканда керек болсо мамлекеттик кызматкердин ошо министрдин маянасы жылына $4 миллион чейин чыккан. Ошол жерде ачылган жеке банк, мисалы үчүн мамлекеттик банктар болгон, жеке банктар болгон, алардын маянасы дал ошондой болчу да. Эң бай банкирдин $4 миллион жылына маянасы болчу да. Эң аз дегенде эң кичинекей кызматкердин маянасын бул мисалы үчүн ошол кезде башатында 50-60-жылдары $1000 чейин жеткирбейди. Бул аябай чоң маяна болчу. Ошол кезде бул бүгүнкү $10 000, $20 000 болуп кетет да, калп этпесем. Санап көргүлө экономисттер. Негизи ошо чоң маяна болгондуктан мамлекеттик кызмат өтө престиждүү болду. Ага конкурс аябай катуу болгон. Негизи мамлекеттик кызматта ушундай маяна уюшулгандан кийин ошо мамлекеттик кызматтагылар коррупциядан корко баштады. Анткени коррупция үчүн Сингапурда 10 жылга 20 жылга кесилип кетиш жөнөкөй нерсе болчу да. Ошол кесилип кетпейли деп анан акча аябай жакшы урдагандын не кереги бар? Баары бир ушу бүт мамлекеттин акчасы биздин капчыкта. Урдабай эле коелу, коррупциядан арылалы деп мамлекеттик кызматкерлер ушундай чечим кылышты дагы. Анан баары бир чоң деңгээлде кээ бир учурда башка акчаларга жана башка адамдардын алдоолоруна, шылымдуктарына алданган кишилер болуп атты. Сингапурда кандай гана маяна болбосун, кандай гана бийлик болбосун, кандай гана шарт болбосун, баары бир коррупцияга алданып кеткендердин саны арбыган. Ошолорду Ли Куан Ю аябай катуу жазалачу. Эң көп ушундай коррупциячыл адамдар анын эң жакын тууган тушкандарынан жана ошо досторунан чыккан. Ошол кездеги Ли Куан Юнун сөзү бар да. Коррупцияны өлкөңдө жеңиш үчүн эң жакынкы 4 досуң тууганыңды түрмөгө отургуз дейт. Сен билесиң эмне үчүн, алар да билет эмне үчүн дейт да. Ушинтип ал өзүнүн жашоосун мисал кылып 4 досун негизи жашоо аягына чейин 12 чакты досун жана тууганын түрмөгө отургузду. Кээ бирлерин 20 жылга, 10 жылга, 20 жылга кесип салды. Аякта дагы ушундай коррупциялык иштерге мындай жана жолдон түкүрүп койсоң, же кандайдыр бир туура эмес иш жашасаң, ошо коомдук тартипти бузуп койсоң, мамлекеттик тартипти бузуп койсоң, аяктан мындай кол менен сабаганга дагы ушундай жазаларды колдонушчу да. Бул жазалар аябай эффективдүү болду деп эсептелинет да. Андан сырткары ушул баягы толугу менен базарда кандай гана маяна өйдө көтөрүлбөсүн, ошонун аркасынан дагы Ли Куан Ю маяналарды көтөрүп атты да. Керек болсо кээ бир учурда 90% бүт мамлекеттин акчасы ошо мамлекеттик кызматкерлердин маянасына эле кетип калчу. Ушундай абалга чейин барган да мамлекет. Бирок ошентсе дагы баары бир ага эч бир капа болгон жок. Ли Куан Ю анткени айткан да, эгерде мамлекет бүт жыйнаган акчасын баары бир өзүнүн кызматкерлерине кетирсе, коррупция болбойт да. Инфраструктуралык долбоорлорго өзгөчө акча кетип атат. Инфраструктуралык долбоорлорду тейлеген адамдардын да маянасы аябай жогору болуш керек. Анткени ошондо коррупция болбойт. Коррупциянын маанисиз болуп калат да, жөн эле маанисиз болуп калат. Ушуну терең түшүнгөн адамдар эч качан урдабайт. Ошон үчүн урдабаш үчүн бүт ички мамлекеттик финансыларын көп учурунда бүт мамлекеттик кызматкерлердин билимине жеткирилчи да, мындай маалымына жеткирилчи. Алар маалымдангандан кийин түшүнчү да. Азыр мен урдасам, бизде момунча акча азыр түштү мамлекеттик бюджетке. Акчадан эгерде мен муну урдай берсем, анда эмне болот? Анда өзүмдөн өзүм урдайм деп ошондой ойго келип калышты да мамлекеттик кызматкерлер. Ушул нерсе дагы аябай чоң. Бул деген эмне? Бул деген бюджеттин тунуктугу да, бюджеттин көрүнүктүүлүгү жана тунуктугу. Ушул нерсе да көп өбөлгө түздү коррупцияны жеңгенге. Бирок баары бир эң жогорку деңгээлде коррупциячылдар баары бир калып атты да. Эми аны акырына чейин Сингапурда эң кичекти кээде ушундай чоң бийликтеги адамдар коррупцияга кызыгып кетет, өзүнөн өзү эле айнып кетип эле да, казино ойногондой эле. Ошон үчүн ал нерсе боюнча баары бир эң кичекти ушундай иш аракеттер каралат да көп учурда. Анан ушундой нерседен кийин эмкиси Сингапурду байытыш үчүн ошо Ли Куан Ю бүт дүйнө жүзүндөгү финансылык биржалар, чоң биржалардын филиалдарын ача баштады.
негизи порттогу ар кайсы баягы туристтик инфраструктураны өнүктүрө баштады. Анан акырындап баягы жогорку технологиядагы кээ бир темир тарсак жабдыктарды да жасаганга ушундай сала баштады да аракеттерди. Ушинтип өнүктүрө берди. Анан негизи ошо Сингапур дүйнө жүзү боюнча аябай жогорку деңгээлге көтөрүлө баштады. Сотторду мисалы үчүн ошо майда кылмыштар үчүн сотторду толук автоматташтырып салды да. Баягы жаңы интернет өнүгүп келатканда ошол нерсени Сингапурда киргизишти дагы. Бул дүйнө жүзүндө эң жогорку тажрыйба сот системасында. Бул майда иштер, мисалы үчүн соттор аларды онлайн карайт да. Атайын соттор онлайн карайт. Аны баягы сот мисалы үчүн кармалган киши ошол кармалган жерден абактан кала берет, сотко барбайт, атайын заседание кылбайт, тез бир түндүн ичинде качан кылмыш жасалды ошол эле түнү майда соттор тез чечилет да. Бир гана чоң сотторго атайын өзгөчө баягы процесс кылышат да. Чоң мисалы үчүн кылмыштарга ошондо баары электрондоштурулган, сот электрондук деп эсептелинет. Кээ бир учурда ошол майда иштер боюнча сот автоматташтырылган да. Мисалы үчүн аяктан эгерде бүт параметрлер туура келсе, бүт баягы тергөөчү ошол далилдерин өз ордунда жыйнаса, аякта чечим кээ бир учурда соттун катышсыз эле чыгып кетет да, автоматтык программасы аркылуу. Ал азыркы жасалма акылга чейин ушундай нерселер болгон да Сингапурда. Анан ушул сот реформасы боюнча аябай жакшы китеп бар. Ал китепти дагы ошо Таап Турпанын видео сүрөттөмөсүнө калтырам. Ошол Мохаммед деген киши жазган, ошол сот системасын ошол Сингапурда орноштуруп берген адам. Анан ислам терроризмине аябай катуу карашат да Сингапурда. Сингапурда ошо мечит, мусулман туугандарга бир аз кичине көңүлдү оорутуучу маалымат болуш керек. Анткени мечиттерди курабыз, ислам коомчулугун курабыз, ислам секталарын курабыз, вахабит сектасын курабыз дегендерди кармапсыз, тез депортация кылып салчу да. Эгерде ошол кезде баягы ага каршылык көрсөтсө, атып салчу да Сингапурда. Ушинтип баягы бир да мындай адеп акылактуу мусулманмын деген адамга жол ачык да Сингапурда. Бирок кичине баягы Палестинадагыдай, же болбосо башка өлкөдөгүдөй азыр мен Хамас сыяктуу кандайдыр бир уюм кура калам дегендерди тез депортация кылып салышчу, же атып салышчу. Анткени ошо Сингапурда ар бир метрге видео камераларды орнотуп салышкандагы ушул кандай кылмыш болбосун баарын көрүп турушат да. Сингапурда гуркалар кыйшык бычагын көтөрүп алып мурун көчөлөрдү басса, кийин алар көчөлөрдө көрүнбөйт. Сингапурдун бүт жерде камералар да. Атайын тез реакция кылуучу ошо группалар Сингапурда бир бөлмөлөрдө отурат. Ошол жерден жасалма акыл, ошол кездеги жөнөкөй алгоритмдер кылмыштарды байкап турат. Кичине жакпаган кылмышка шектүү иш аракет байкалса эле, шак ошол жерге ГБР бат реакция кылуучу топ чуркап келип баягы кылмышкерди кармай калат да, же болбосо аэропорттон кармайт качып баратканда. Ушундай нерселер өрүнчүгөн болчу. Ошол Сингапурду эң коопсуз мамлекет кылып салган да. Анан ушул нерселердин баары жасалгандан кийин бир кездерде ошол Кытайдан 30 миллион кишини жоготуп, ачкачылыктан Дэн Сяопинди бийликке чакырышып, Дэн Сяопин эң алгачкы жолу Сингапурга келип, Ли Куан Ю менен жолугушуп, Ли Куан Юдан Кытайды көтөрүү ыкмасы үйрөнөт. Анан ошондо Ли Куан Ю айтат: сен деген чоң мамлекеттин, килейген мамлекеттин башчысысың, кантип менден үйрөнсөң болот десе, Дэн Сяопин айтат да: мен сенден эле үйрөнүп жүрөм деп. Сен кичинекей мамлекеттин башчысысың, бирок сенин жасаган ыкмаларың Кытайга жарайт, Кытайды гүлдөтөт деп Дэн Сяопин Кытайдын гүлдөшүн так Сингапурдан алып, Сингапурдан үлгү кылып, Кытайга Сингапурдун ыкмаларын киргизе баштайт да. Инвесторлор менен иштөө, экономикалык эркиндиктерди берүү, жеке бизнестерди өнүктүрүү, инвесторлорду баягы салыктардан бошотуу, жана башка финансылык рынокду өрчүтүү, ушул нерселер жасаган соң Сингапур Кытайдын көтөрүлүшүнө себепкер болуп калат да. Ушундай нерселерди кылган Ли Куан Ю. Анан Ли Куан Ю айтат: биздин улутубуз тупойраак болуп атат дейт.
эң акылдуу адамдарга мен канча акча бердим, окуттум, эң жакшы дүйнө жүзүндөгү вуздарда окуттум, алар келип алып эле баягы артисттерге же болбосо болбогон койгон баягы сулуу кыздарга үйлөнүп атышат дейт да. Анан жини келет да, кыжыр келет ошо Ли Куан Ю, бул деген нацияны тупой кала берет деп. Эгерде ушу мындай бири менен жогорку билимде 2-3 диплому бар аял уул кыздар бири менен баш кошпосо нациябыз жок болуп кетет. Могу мен кургандын баары талкаланат. Анткени ошо эң күчтүү укмуш менменсиген эркектер, баягы акылдуу эркектер болбогон баягы акылсыз аялдарды куйругун мынтип кыймылдатып койсо эле алып атышат. Тарбияланган балдары ошол бойдон калат да, генетикасы бузулат. Анткени бул артист кыздар же болбосо койгон сулуу, бирок мээсинде эчтеке жок кыздар кандай балдарды тарбиялай алат? Эч кандай деп туруп анан мыйзам кылат да. Ли Куан Юнун мыйзамы боюнча эми дейт, эгерде ошол кызда жана жигитте экөөндө тең диплом бар болсо, жогорку окуу жайды бүткөн боюнча, анда ошол экөө баш кошсо, аларга мисалы үчүн бала бакча акысыз болот дейт да, мамлекет эсебинен төлөп берилет. Жана эгерде алар ошондой эки кыз жигит баш кошсо, сулуулугу жерге кирсин дейт да. Сулуулугун мага кереги жок дейт. Мага демектен баарыңар Шректей болгула, бирок акылдуу болсоңор эле ошо эң негизги маселе дейт да. Анан ошо эки ушундай кыз жигит эки диплому бар баш кошсо, анда кредит жеңилдетилген берилет. Анда мамлекеттик лотереядан өтүп алар батир алышат да, мамлекет төлөп берет деген ушундай мыйзамды чыгаргандан кийин Сингапурда ошо жанталашып баягы артист болом, коем, бийлейм, ырдайм, башым иштетким келбейт деген кыздардын баары университетке шашылышты да. Ата-энелери акчасын баарын чыгарып, кызым окуу деп, тиги мамлекеттен батирди алышыбыз керек, тиги мамлекеттик детсадикке балдарды орноштурушубуз керек деп жанталашышты дагы. Кыздарын тим эле окуу деп кыйнай башташты да. Анан ошонун эсебинен анан кыздар окуп баштады да, балдар да окуп баштады. Балдар кыздар 2-3 диплом алып атышты, чет элге барып окуп атышты, ички университеттерден окуп атышты. Анан окуп туруп акырында баягы аябай мындай мыкты билимдерин мамлекеттин мындай ишине колдоно башташты. Төрөлгөн балдардан дагы тарбиялап, аларды акылдуу кылып, аларды дагы мамлекеттик льготаларды алабыз деп ушун шаштырып окутуп, бүгүнкү күндө эң жогорку адамдык капитал, эң акылдуу адамдар Сингапурда болуп калды да. Ал эми баягы тупой мындай мен коюп ойнойм, бийлейм, мен блогер болом, эчтеке окубайм деген уул кыздардын баары сыртка чыгып кетишти да. Сыртка чыгып кетишти, башка өлкөлөргө мигрант болуп, депортацияга да душар болуп кетишти. Укук бузуу, адамдын укугу бузулду да, бирок ошондой да, Ли Куан Ю кадимкидей адамды баягы кой породасын же болбосо ит породасын селекция кылгандай эле өзүнүн жарандарын селекция кылып салды, акылдууларды көбөйттүргөнгө ушундай. Анан айтты да, эй акылдуулар, силер эмне 2 баладан төрөп атасыңар? 2 баладан төрөсөңөр нациябыз жок болуп кетет, акылдуулар жок болуп кетет. Кеминде дегенде акылдуулар 5 баладан төрөш керек, 4 баладан төрөш керек деп ага да кандайдыр бир льготалар жасаган. Анан анын албетте уулдары дагы, кыздары дагы ошол жол менен өтүшкөн да. Ал дагы бир кызыктуу нерсеси пенсия дейт да. Пенсияны, солидардык пенсия бул коммунисттердин пенсиясы дейт. Бул деген иштеп аткан адам мурун иштеген адамдын пенсиясын төлөп берет. Бул туура эмес деди да. Пенсияды азыр алыш керек адам деп. Ал деген пенсиялык реформа кылды да. Ал деген пенсиялык реформа кылганда аякта мындай мүмкүнчүлүк бар. Эгерде сен деген макулдугуңду берсең, мамлекет жеке пенсиялык фондко сени жиберет, ал жеке пенсиялык фонддон акчаңды топтойсуң. Бирок эгерде сен жок, мен пенсиямды ушу батирге алмаштырам десең, мамлекет батирди бергенге мүмкүнчүлүк берчү. Ошондо батирди берчи сага мамлекет салып, ошол батирге өтөсүң дагы, пенсиянын ордуна, пенсияга соцфондко төлөгөндүн ордуна ошол акчанын баарын ушул мамлекеттик баягы уюмга бересиң, ал акчанын эсебинен мамлекет сага берген батирдин баасын жабат да.
ошондой жол менен эгерде алдын ала ошо контрактты жазсаң, сага төлөй турчу алдын ала пенсияны мамлекет бюджеттен алып, ошол батирди курууга жумушайт. Сенде азыр батир бар. Сен ошол батирге күндө ай сайын кандайдыр бир көлөмдө акча төлөйсүң. Ошентип батир сенин канча бир жылдын ичинде, 25-30 жылдын ичинде сеники болуп калат. Кичинекей төлөмдөр төлөп атып, ошол сенин пенсияң да. Андан сырткары мамлекет сага башка эчтеке бербейт. Атайын баягы жөлөк пул бериши ыктымал, бирок жалпысынан эчтеке бербейт да. Ошондой жол менен барганда көптөрү ушул мамлекеттик баягы кыймылсыз мүлк катары берилген пенсияны тандашкан. Ошентип Сингапурда үйсүздөр калбай калган да, такыр үйсүздөр калбай калган. Азыркы кезде Сингапурда эң бай адамдар жашашат да. Ошондой реформалар болгон. Мен бир нече китептерди, бир нече ушундай материалдарды Сингапур боюнча окугам, бирок ошо кыска айтып берейин, 10 мүнөткө батырайын десем да болбой калды. Карасам азыр 30 мүнөттөгө чыгып кетти. Ошон үчүн бүтүргөнгө уруксат бергиле, кийин дагы бир тема жакшы деп эсептесем Сингапур боюнча кошуп айтып бере берем да. Ушуну менен видеону аяктайын. Ушул жерден QR код чыгат, QR код боюнча бизнес пландоо курсуна катталгыла. Албетте, эгерде мисалы үчүн сиздерде каалоо болсо, каналды колдоп койгула. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.